Фарида Мустапакулова Лейлек районындагы Рызаков шаарындагы Гагарин атындагы орто мектептин 4-класстын окуучусу. Ал кулун нөшүлүккө кызыгып, сабактан кийинки бош убактысында кагаздан, шурудан өз колу менен ар түрдүү буюмдарды жасап келет. Азар мен гүл жасап жатам, гафирон дегенден. Ал үчүн ушу гафиронду алып, чоюп, ушундай узор кыласыз. Ночу аласыз, ундай кыласыз. Английский физкультура көбүнчө жагат. Ушул гүлдү өзүм колум менен жасап, анан белек кылдым. Бул жерде ар нерсени кылсаң болот, каалаган нерсеңди чема боюнча. Балдар жердин гүлдөрдө балдардын талантын өстүргөн алыскы Лейлек районундагы Рызаков шаарындагы Баластан балдар чыгармачылык борборунда иш абдан кызуу жүрүп жаткан учуру. Анткени балдар сабактан кийинки бош убактысын текке коротпой, кул өнүштүккө кызыгып, кийизден, жүндөн, кагаздан ар кандай буюмдарды жасап келишет. Мен бул Лейлек райондук Баластан балдардын чыгармачылык борборунда 7 жылдан бeri, быйыл 7-ci жыл эмгектенип келе жатам. Биз бул жерде балдардын бош мектептен сырткары бош кезде өнөр үйрөнүшөт бул жерге келип. Биз балдарды жашына, шыгына карата бөлүп алабыз дагы. Анан 1-ci жыл келген окуучуларым, мисалы, жөнөкөйрөөк аппликациядан баштайбыз, түстүү кагаздардан. Анан кийин 2-ci, 3-cü жыл келген окуучулар гафиронный кагаздан, андан башка фоамиран деген ар түрдүү материалдардан ар кандай нерселер жасаганды үйрөнөбүз. Окуучулар өз колдору менен жасап, өздөрүгө жана өзүнүн жакындарына жагымдуу маанай тартуулай алышат да бул жерден. Негизинен биздин ийримге кызыккан окуучулар келишет. Кээ бирөөлөрү өзүнүн таланты бар, кээ бирөөлөргө кичине аракет эмгектенебиз да, ошолордун талантын ачыш үчүн. Медина Абдыкалыкова 5-класстын окуучусу. Бүгүн анын маанайы өзгөчө. Анткени ал жакында белек кылуу үчүн кайтыпки кагаздан гүл жасап жаткан учуру. Анын жасоо оңой, бирок бир гана каалоо керек. Ошол үчүн өз колу менен жасаган буюм абдан баалуу дейт окуучу. Мен ушу Баластанга 2 жылдан бери каттап келемин. Бул жерде бизге биздин азыркы темабыз гафирондо мондай гүл жасоо. Биз ушундай эмелерди жасайбыз. Бунун үчүн бизге эжекейдин жардамы керек болот. Эжекейдин жардамысыз биз жасай албайбыз. Ошондуктан биз эжекейибизге рахмат айтабыз. Мен азыр бул гүлдөрдү кошуп бир букет жасайын деп атам. Азыр мен ошол байланган букетти көрсөтүп берем. Буну байлайбыз. Эгер буну коробкага кылса, ушунча эле коюп коебуз. Эгер коробкага кылбаса, биз палочкалар менен кылабыз. Алыскы Лейлектеги Баластан балдар чыгармачылык борбору 1994-жылы ачылып, ошондон бери иш алып барып келет. Балдарды мекенди сүйгөндө менен бирге ырбый кружоктор жана кол өнөрчү балдар үчүн ар кандай ийиндер иштеп келет. Балдардын таланттын шыгын артырып, алыскы элет жериндеги борбордун арышы кенен болсун. Ондай кылып саябыз. Андан кийин чет жагына келгенде аны көтөрүлүп кетпеш үчүн Айбек Асанбек уулу Бакыт Саитов Лейлек району атайын Кутмантан көрсөтүүсү үчүн бул тарапка каратып улап кетебиз.